Жумушта болобу, үйдө болобу же эс алуудабы өзүңүздү чарчаңкы сезген учурлар болот. Бул бизге билгизбей энергиябызды жутуп алган жаман адаттардын залалы экенин билип алыңыз. Мындай учурда сизге спорт гана жардамга келерин унутпаңыз. Таза абадан дем алып, спорт менен машыксаңыз жакшы натыйжасын берет. Организм белгилүү өлчөмдөн 2% гана ашыкча суу коротсо, адам өзүн сыгылган лимондой сезип калат. Организмдеги суунун жетишсиздиги кандын өлчөмүн азайтып, аны коюлантып жиберет. Суунун эч кандай зыяны жок, андыктан суу ичкенден коркпоңуз. Дагы бир эске алуучу жагдай организмдеги темирдин жетишсиздиги адамдын кыймыл аракетин жайлатып, көңүл кош болуусуна алып келет. Чарчоону жана аз кандуулукту алдын алып, курамында темир бар азыктар менен тамактаныңыз. Коркуу, өзүнө өзү ишенбөөчүлүк да адамды психологиялык жактан алсыратат. Андыктан максаттын бийигин тандап, жакшы ойлорду ойлоңуз. Тамак организм үчүн күйүүчү майдай, эртең менен турганда энергия топтош үчүн жеңил тамактаныңыз. Жумушта жакшы маанайда болушуңуз үчүн иш столуңуздун да иреттүү болгону жакшы натыйжасын берет. Жогорудагы сунуштарды эске алсаңыз, жыйынтыгында чарчаган организм калыбына келип, ишиңиз да алгалайт.